Мен Топчубай Залкарбек. Нокат району Белкайрат айыл өкмөтүнүн Кайрак айылынын тургуну болом. 25 жаштамын. 2014-жылы мигранттар катары биз да чет өлкөдө иштеп келгенбиз. Барган эле оңой иш күтүп турган жок. Кыйналдык, иш издедик. Иш тапканда да эмне болду? Биз өкүнүп турган нерсе, биз иш билбедик, тил билбедик. Ошол нерседен мен 2 жыл убакыт уткуздум. Ошол убакытта Валерий Лупов деген бир орус киши менен иштеп калдым. Ошол мага орусчаны үйрөтүп, жардам берип, практически иштегенди үйрөттү. Ал жактан иштеп жүрүп, көп нерселерге жетиштик, көп ийгиликтерге жетиштик. Андан кийин мына 2020 жылы пандемияга байланыштуу өз өлкөбүзгө кайтып келишке туура келди. Кайтып келгенден кийин бул жерде эч кимден акча күтпөй эле өзүбүзчө жумуш баштадык. Фермерлик менен алек боло баштадык. Бизге келгенден кийинки мамлекеттин жардамы бизге мына документ тарабынан, анан азыраак проценттеги насыялар, себеби келгенден кийин кантип иштеш керек, кимге кайрылыш керек, налогту кандай төлөш керек, анын канчасы бизге пайдалуу, канчасы зыяндуу, ал нерсе тууралуу көп адамдар билишпейт. Ошол себептен бир иш башташса алар коркушат. Эгерде маалымат алам десеңиздер, фермер болом десеңиздер, азыр маалымат алыш оңой. Себеби интернетке кирсеңиздер, баардык нерсени канча чыгым, канча чөп жейт, канча жем жейт, ошону полный жазып койгон. Ошондуктан кенен маалымат алып, анан бул ишти баштай берсеңиздер, коркпостон баштай берсеңиздер болот. Миграциянын жаман жагы бар, жакшы жагы бар. Жакшы жактары эмне? Башка элдер менен мамиле түзгөндү үйрөндүк, өз укугубузду коргогонду үйрөндүк. Кыйналганда ошол убакытта, ошол ситуациядан кантип чыгып кеткенди үйрөндүк. Ата эненин кадырын билдик. Тууган уруктун эң негизгиси өз өлкөбүздүн кадырын билдик. Себеби өз өлкөңдө жүргөндө бул жер, суу, таш алар көңүл бурбайт экенсиң. Ал жака баргандан кийин ошол жерде жаткан ташты дагы сагындык. Ошон үчүн мына кайра бизди чакырышкан, кайра келе полный акчаңарды даярдап беребиз, жумуш менен камсыз кылабыз. Жок, биз өз өлкөбүзгө кызмат кылайлы деп чечтик.